Бакча жана огород. Биз буга чейин жашылчалар жана жемиштер тууралуу маалымат алганбыз. Бул жерден жашылчаларды жана жемиштерди көрүп турабыз. Анда эмесе жемиштерди ажыратабыз. Жемиштер алмурут, өрүк, алма, анар, кара өрүк, банан. Ал эми капуста, бадыраң булар жашылчалар. Демек жемиштер бакта өсөт. Жемиш бактары өскөн аянтчаны бакча деп атайбыз. Бул жерден да жашылча жемиштерди көрүп турабыз. Бул себетке жашылчаларды жыйнайбыз. Демек жашылчалар кызылча, помидор, сабиз, бадыраң, пияз, картошка, капуста, баклажан. Ал эми алма, анар, кара өрүк, банан, алмурут булар жемиштер. Жашылчалар огороддо жөөктө өсөт. Жашылчалар өстүрүлгөн аянтчаны огород деп атайбыз. Эмне ашык оюнун ойнойбуз. Биринчи сапта сарымсактын, лимондун, капустанын, пияздын сүрөтүн көрүп турабыз. Бул сапта эмне ашык деп ойлойсуңар? Лимон ашык экен. Себеби сарымсак, капуста, пияз булар жашылчалар, ал эми лимон жемиш. Экинчи сапта алма, алмурут, өрүк жана помидордун сүрөтү турат. Бул сапта эмне ашык? Помидор ашык экен. Себеби алма, алмурут, өрүк булар жемиштер. Үчүнчү сапта кулпунай, карагат, картошка жана малинаны көрүп турабыз. Бул сапта эмне ашык? Картошка ашык экен. Себеби кулпунай, карагат, малина булар жер жемиштер. Кийинки сапта бадыраң, сабиз, ашкабак жана баклажан турат. Бул сапта эмне ашык? Демек, сабиз ашык экен. Себеби бадыраң, ашкабак, баклажан жердин үстүндө өсөт, ал эми сабиз жердин топурактын алдында өсөт.